Андан кийин мукасса. Мукасса дегени бул бир адам бирөөдөн карыз алат. Карыз алгандан кийин карыз төлөш керек. Төлөй турган учурда экинчи тарафка мунун тарафынан бир буюму акчасы барып калат. Анан айтат, сен төлөй эле кой, мен ушул акча менен тиги карыз ордуга ушул акчаны алып калайын дейт. Экөө келишип калат. Мукасса ушуну айтылат. Бул деле шариатта жайыз. Эгер эки тараф разы болгон болсо, мунун сүрөттөрү бар, кээ бир сүрөттөрдө шарттар керек болуп калат. Мисалы, не болду? Бир адам Абдулла бирөөдөн 100 000 карыз алды. Карыз алды Абдурахмандан дейлик. Абдурахманга Абдулла 100 000 бериш керек эле. Бирок ага чейин эле Абдурахманга не болду? Абдулланын 100 000 товары же акчасы келип калды колуна. Эми бул телефонда айтып атат, сен мага 100 000 карыз элең, ошо карызды бербей эле кой. Мага 100 000 товар же 100 000 сом мага келди, мен ошону алып коеюн. Экөөбүз ошо менен бири-бирибиз менен не барабар болуп кете берелик. Бирдей болуп кете берсин. Карыз жоюп жашайлык десе, эгер келишкен болсо, разы болгон болсо боло берет. Карыздан кутулуунун дагы бир жолу мукасса, бул дагы сүрөтү бар. Албетте экөө разы болбой калсачы, тиги жок деген болсо, анда каралат балдар. Эгерде малдардын экөө тең карыз болуп келген болсо, анда мукасса болот. Разы болсо деле алып калса боло берет. Бирок экөөнүн өкүмү башка болсо болбойт. Мисалы, бир адам карыз алды 100 000. Карыз алгандан кийин экинчи тарафтын акчасы келип атат, бирок бирөө айтып атат, сен Абдуллага 100 000 берип кой деп аманат берип атат. Анан бул не кылып атат? Мен баягы 100 000 карыз беришиң керек эле, ошол акчанын ордуна муну аманатты алып калайм десе болбойт. Себеби сен Абдуллага муну аманат деп бер деп аткан. Аманат кылып таштаган, аманат кылып бергин деген. Ошон үчүн тиги акчаны ал аманат кылып кайтарып бериш керек болот. Бул жүйөдө эми жөн эле аманат акчаны алып калып эле мен карыздан сени куткардым, ушуну алып калдым деген менен болбойт. Түшүнүңөр, биринчи сүрөтү мукассада эгерде эки тараф тең окшош болсо, анда кечи берсе болот, баягыдай кылып. Окшош эмес, бирөөсүнүкү карыз, экинчиси аманат болсо, азыр айткан сүрөттө, анда аманатты кайтарып бериш керек болот. Же болбосо балдар, бирөөсүнүн карызы нак болсо, экинчиси кечиктирилген болсо, анда дагы кечиктирилбейт, болбойт. Бирөө нак акча берди, бир айдан кийин бересиң деп. Тигинин акчасы келип калды, акчасы. Бирок ал акча эмне болот? 2 айдан кийин берет. Же 3 айдан кийин берет. Эми сен 3 ай вакыт келгенге чейин эле сен мага беришиң керек эле деп туруп, бергенин 1 ай тургандан кийин акчасын алганга акың жок. Себеби сеники биринчи маселе не болгон? Нак болгон, нак бересиң дегенде, эртеси бересиң дегенде мисал айтайлык. А тиги не таажил болуп атат. Таахир болуп атат, кечиктирип атат. Ошон үчүн тигини мөөнөт келгенге чейин алып койгонго акысы жок. Түшүнүңөрбү? Мына ушундай сүрөттөрдө аманат кылып берген болсо, же бирөөсү нак бериш керек карыз, экинчиси мөөнөтү болгон болсо, мөөнөтү бар акчаны сен кечи берги деп, же мен алып коеюн дегенге болбойт. Албетте боло берет ушул сүрөттөрдө, эгер эки тараф разы болсо. Эки тараф разы болбосо, анда болбойт. Бул разы болбогон сүрөттөр. Түшүнүңөрбү? Разы болбосо, мындай кылып деле акчаны куткара албайт.